Армаңыздар, ардактуу теле көрүүчүлөр, кутмандык ушак кечиңиздер менен адаттагыдай сиздер 7 каналдагы таланттуу апалар теле программасын көрүп жатасыздар. Таң агарса кыларга жумуш менен, алпурушуп элеттик турмуш менен, айылдыкка арналып айтылганго жашоо үчүн тынымсыз тырмыш деген дейт. Чындыгында жаз жарыш, күз күрөш дейбиз. Учурда бардык биздин дыйкандар эмгектерин жыйнап, камдап, кышка даярдык көрүп жаткан кези. Ал эми мына ошол жумуштан чарчагандан кийин биздин 7 каналдагы таланттуу апалар теле программасын көрүңүздөр. Экранга жакыныраак чакырабыз. Бүгүн да мынакей акындардын тобу келип бизге бүгүн өздөрүнүн бир жагымдуу, жакшы ырларын сиздерге тартуулаган турат. Бул кайсыл топ, кандай акындар десеңиздер, Барчынбек Бугубаев атындагы адабий бирикменин жалпы мүчөлөрү бүгүн биздин куттуу студиянын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер, урматтуу эжелер, апалар. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. Жакшы уманайлар. Баарыңыздар эле созулуп, абдан назик экенсиздер, Кош келиңиздер. Бүгүн ушул урматтуу телекөрүүчүлөр, Барчынбек Бугубаев атындагы адабий бирикменин жетекчиси Майрам Жумабаева жекебиз, аны менен катар эле Жазуучулар союзунун мүчөсү, Эл агартуудун отличниги Эрмек Романкулов жекебиз, обончу акын Алтынай Калыкова жекебиз, акын эжекелерибиз Айда Казиева, Кенже Сатаркулова, Динара Асанова жекелерибиз бүгүн келип, мына ушул кечте сиздерге бир өздөрүнүн калемине таандык, мыкты чыгармаларды арнап аткарып берген турат. А дегенде мына ушул бирикменин жетекчиси Майрам эжеге сөз, жалпы биздин көрүүчүлөр менен амандашалык, саламдашалык келиңиз. Саламатсыздарбы, кадырман кыргыз калкым. Ушу күркүрөгөн күздө келген жалпы майрамдарыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Албетте быйыл 2024 жыл өзгөчө жыл болуп атат. Кара Кыргыз автономиялуу республикасынын жарыяланганына 100 жыл болуп жатат. Башкача айтканда ушу 1924 жылы дегеле ак падыша тактан кулагандан кийин эсир болуп өзүнүн мамлекеттик күч түзүмдөрүн күчкө киргизип, кызмат ордуларын даярдап, мамлекет катары эркин мамлекет катары жарыяланган жылы. Ушу 7 ноябрды биз албетте аябай чоң майрам кылып, кандай сонун ушу салтанаттуу парадтар менен белгилечүбүз СССРдин маалында. Ушу 7 ноябрда эң биринчи ушу журналисттердин да майрамы, ушу жаңы эле өтүп кеткен журналисттердин майрамы кут болсун. Кесиптештеримди майрамы менен куттуктайм. Себеби 7 ноябрь 2024 жылы эң биринчи жолу ушу Ленин атабыз Искра деген газетасын өзү жазып, жарыялап 1924 жылы Искра деген газетасын өзү жазып, ушу карапайым элге жарыялап, баягы басма сөз күнү болуп ошол күндөн баштап белгиленип майрамдалып келатат. Ошондой эле ушу ноябрь айында милициялардын 100 жылдыгы болуп атат, прокуратуранын 100 жылдыгы болуп атат. Деги эле мамлекет кылып сактап турган бул күч түзүмү. Эгерде бизден ошол милициялар бизди коргобосо, прокуратуралар акыйкаттуулукту ордотпосо, журналисттер ошо акыйкаттуулук үчүн ат салышып, элдин таламын талаша албаса, анда мамлекет боло алмаган эмес. Мамлекетти сактап турган бул сөзсүз эле чоң саясатчы эмес, билинбеген кызматкерлер бар. Чыныгы кесипкөй, чыныгы өз кесибин сүйгөн, чыныгы мамлекет кылып сактай турган ушул күч түзүмдүн 100 жылдыгы болуп атат. Бардыгы майрам менен куттуктайм. Рахмат. Баягы ар бир майрамда ар бир ошол майрам ээлерине өзүңүздүн кесиптештериңизге мүмкүн болбосо ошол милиция кызматкерлери, прокуратура кызматкерлери деп атабыз. Кече жакында мына ошол басма сөз кызматкерлеринин майрамы өттү, кесиптик майрам. Ар бир майрамда ошол адамдарга, ошол баягы кызматкерлерге атайын ырларды чыгарып турасыздарбы? Куттуктоо иретинде Куттуктоо иретинде албетте эми ушу азыр бетме-бет редакциясынын жамааты мени жакшы билишет. Ушу жыл сайын милиция кызматкерлерин куттуктап сөзсүз ыр жазып кетирчүмүн. Анан быйыл ыр жазып, ушу эфирден куттуктайын деп отурам. Өтүп кетсе дагы. Арнап келиңиз. Өтүп кетсе дагы. Анын ичинде албетте прокуратура, анан журналисттер сөзсүз бар. Журналисттерди дагы жылда куттуктачумун. Кызматкерлердин кесиптик
маданият кызматкерлерин албетте маданият кызматкерлерин, журналисттерди былтыр эле куттуктап кетиргем. Ар бир 7 ноябрда кетиргем. Анан эми азыр болсо ошо бүгүн эртең менен тура калып кой деп жаңы ыр жаздым. Себеби 3 тармакты бириктирип, жаңы куттуктоо ырын жаздым. Айбале. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында быйыл 2024-жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөн 100 жылдыгы жана ошондой эле ушул Ички иштер министрлиги милиция кызматкерлеринде быйыл 100 жылдык өттү. Аны менен катар алда деле уда майрам жакшылыктар болуп атат. Маданият кызматкерлеринин, басма сөз кызматкерлеринин майрам жайып атат. Алдыда прокуратура кызматкерлеринин 100 жылдыгы да. Анан эми азыр Майрам эженин сыязы кургай элек атайын чыгарып келген, жазып келген бир жакшы чыгармасы бар. Окуп бериңиз келиңиз эми. Рахмат. Ошо 100 жыл деген мындайча айтканда бир кылым. Бир кылым деген оңой эмес. Кимдер гана канча ушу татаал күндөрдү, жакшы күндөрдү башынан өткөрүп келет. Ошондуктан мен 100 жылдык деген ырымды окуп берейин. Бүгүн эртең менен жазылды. Айбале, кеттик. 100 жылдык. 100 жыл эмне бир кылымдын өткөнү. 100 жолу күз, 100 жолу жай, 100 жолу кыш, 100 жолу жаз жаркырап, 100 жолу жердин бети көктөдү, эскерели өткөн менен кеткенди. Бир кылымды жашап өткөн тарыхтуу, каармандуу Кара Кыргыз элимдин Кыргызстан мамлекети түптөлүп, кызыл тууда күндүн нуру чачырап, асман тиреп желбиреди желеги. Ала тоому эл жериме кут консун, 2000 жыл тарыхы бар Кыргызым, эгемендүү 100 жылдыгың кут болсун. Мамлекеттин элин жерин ойлогон, карапайым калкындайым коргогон, күч түзүмү милиция прокурор, ал жигиттер жигит эмес болбогон, кан жанында Эрманастын духу бар, ат үстүндө чылбыр тартып ойногон. Айбале. Күнү түнү кызмат кылып бүтпөгөн, кыран сыңар кыргыздарды күчтөгөн, кыйын кезде кыл чайнашар душманга, чыныгыр баатыр сыңар мен билем. Кыргызстан мамлекетин түптөгөн, алардагы бир кылымды басыптыр, кылым баскан 100 жылдыгы кут болсун. Мамлекеттик маалыматты тактаган, акыйкатты айкөлдүктү жактаган, салтындагы санатында сатпаган, тарых үчүн жакшыларын даңктаган, канын, жанын, жүрөктөрүн от кылган, коррупциянын бетин ачып жок кылган, мааниси жок иштер үчүн күрөшүп, манчыркаган, майдаларды мат кылган, журт кыйыны, журналисттер чынында акыйкаттын асманында жүрүшөт, бүркүттөрдөй бийиктерден кол сунган, булар дагы бир кылымды басыптыр, маарекелүү 100 жылдыгы кут болсун. Болду да, голчок. Дагы окуйт болду экен деп карап калып турса, жакшы чыгармалар эң башкысы жалпы биздин күч түзүмдөрүн, маданият кызматкерлерин, басма сөз кызматкерлерин иши кылса майрашем бардык ырсаптарды, бардык куттуктоолорду ушул ырдын ичине батырып коюптур. Рашид билебиз. Башкаларга да орун калсын дедим. Абдан соң чыгарма, андан кийин мынакей биздин эл агартууна тилечниги таланттуу эжекебиз бул жерде Эрмек эжекебиз отурат. Баягы айтып коет, аксакалды карыя агып жаткан дарыяда эң аксакалы ар дайым көрүп калабыз, сиз окшойсуз топто. Канча жыл болду ушул ыр жазып, эл алдына алып чыгып, ырларыңызды окуп жүргөнүңүзгө? Же бала кезден бар өнөрбү? Башталыштан кызыгуу болгон. Башталыштан. Бала кезден. Анан андан кесиптик башка жумуштар болду, бирок баары бир арасында бул чыгармачылык токтогон жок. Ушул жашка чейин деле токтогусу келбейт ойнобойсуң. Ошо чыгармачылыктын артынан. Ушул ыр менен алексиз. Ушул ырларыңызга оончулар алып, оон жараткан ырларыңыз барбы? Же азырынча жокпу? Болуп атат. Кайсыл ырларыңызга оон жаралган? Ончакты ондон да ашып калды. Айтып кетсеңиз. Эми бул мына бул электен жалпы телевидение, радиодон жарыяланып, анан кийин патент алып дегендей документтешилик оондурду. Бирок ырды алып жүрөт бар. Бирок акын оончулар алып сиздин ошол жазган ырларыңызга оон жаратып атат, Топторларда Жакшы.
агартууну отличник деп калдыңыз. Ошол билим берүү тармагында, агартуу тармагында канча жыл эмгектенип пенсияга чыктыңыз? 40 жылдан ашып иштедим агартуу тармагында. Ортосунда бир 2 жыл гана бир башка басма сөз тармагында иштеп калдым. Анан калганы бүт эле агартуу тармагында 73-жылга чейин эле иштеп келдим. Жаңы эс алып аткандагы учурум. Андан бери эс алып атасыз, абдан жакшы. Көп эс алып койдум дең. Ошентип биздин студияга келип, өзүңүздүн бир жакшы чыгармаларыңызды, ырларыңызды окуп берген сизге ыраазычылык билдирели. Бүгүн сиздики деле баягы сыязы кургайлы ырлардан окшойт, а? Бүгүн кайсыл биздин көрүүчүлөргө кайсыл ырды окуп берейин деп турасыз? Эмне жөнүндө? Эми майрам бүгүнкү күндүн майрамдык маанайын, анын мазмуну жөнүндө айтып кетпеди. Анан ошол жерде мен деле бир 2 окугум келип атат. Биринчиси эң ушул мамлекеттин түптөлүшүнө салым кошкон, ошол кезде түйшүгүн тарткан белгилүү бир айрым адамдар жөнүндө, жалпы эл жөнүндө, андан кийин билинбеген дагы ошол мамлекеттин өнүгүшүнө эң жакшы салым кошкон бул агартуу тармагы экен. Тээ адамдар билим алмайын, жеткиликтүү баягы турмушка көз карашы канак болбойт экен. Ошол үчүн ошол агартуу алгачкы агартуучуларга репрессияга тушуккан. Анан биринчиси бул үркүнүн учурундагы болгон кыргыз элинин түйшүгү жөнүндө бир 2 окуп бергим келип атат. Келиңиз анысы. Биринчи бир ырды окуйлук, анан кийин экинчирде шашпай окуп берелик, а? Кыйын кезең. Азыр да кандуу жылдын окуясы жүрөктүн үшүн алат кадимкидей. Аланда кара жердин бетиндеги шүйшүндөп аккан кандын кетпей тагы. Өз жерин өз элине ээ кылдырбай, кыргызды тоого сүрүп таштаганда, бул жорук падышага аз болгонсуп, жумушчу солдат сурап баштаганда. 4 түлүк малын жайып кең жайлоодо, себеп жок күдүктөнүп ой-ойлоого, тирилик кылып жаткан кыргыз эли дилинде топуктанып бул жашоого. Капилет кайдан чыкты бул аламат, жаядан чапкан чөптү жуушап жаткан. Жасыксыз пенделерди куралчандар сураксыз сурап койбой атып жаткан. Падыша буйругуна колду курбай, койгонго жазаланды журт ушундай. Кайран эл кантип чыдап карап турмак, жат элдин буйругуна каршы турбай. Балдарын аскер кылып алган жатса, байманап өз балдарын жашырышса, жаядан кантип анан келбейт ойго, жан берген жакшы эмеспи? Кагылыштап. Жалпы журт көтөрүлгөн ушундан соң, жай кайнаган намысына ууккан соң, кош эсүү түрткүсүнөн келип чыккан окуя ойдон кеткибиз үркүн болгон. Бабалар ашугашпай арман калган, чатагы бул үркүндүн эмес жалган, тарыхтын аттай калган барактарын тайманбай тактап ал, эй кыргыз жериң. Кол чаап калып келиңиздер. Мынакей Эрмек апанын өзүнүн калемине таандык чыгармаларды уктук. Негизи Эрмек апа ошол илхом деп коет. Илхом кайсыл убакта келет сизге? Эми ар кандай учурда ар кандай шарттар болот. Себеби жашоо тиричилик. Азыр эми кээ бир ырсаптары окшошпой калса эмне болот? Башка бир акындарга көрсөтөсүзбү? Уйку алышпай калган учурлар болот. Жок. Паратөл коюңуз чачырап кетип, башка нерсени жазып койгон учурлар болот. Эми башкача бир ойду улап баратып өзгөрүп кеткен учурлар да болушу мүмкүн. Бирок мен чындыгын айтсам, бала күнүндөн эле өз эрким менен кичинекейимден эле мен кат тааныган күндөн үйдө китептер болуп, жана Абдрат Токтомушевдин үркүн учурундагы жазган Какшалдан кат сыяктуу ырларын окуп калган да биринчи алгачкы эле таңбатаны. Ошонун таасири ошо кийинки кезде деле ошол жылдарга көңүл буруп, жана үркүн жөнүндө бир кыйла кызыгып, ошого кайрылып калдым да. Башатын ошондон көрөм. Жана көбүнчө сурашат го, сиз кимден таалим алдыңыз, ким тарбиялады деген. Мен ошол кезде ал кыргыз жазуучуларынын бүт томдуктары, жыйнактары бар болчу бала кезимде үйдө. Анан балдар үйдөн эмне көрсө ошону чукулап окуй берет экен да. Негизи ошондон таасирленип эле өз алдынча жазып калдым. Анан чындап келгенде басма сөзгө окуучу болгон кезден 6-7 класстан баштап бере баштадым. Бирок мен жазып туруңуз, такшалып туруңуз, окуп туруңуз, жиберип туруңуз деген сөздөрдү окучумун. Анан конкреттүү эле бул жерден бул сөзүңдү минтип жаз, антип жаз деген деле кеңеш уккан жокмун. Ушул өзүм менен өзүм кайнап эле мындай табигый өзүмдүн жөндөмүм канча болсо ошол шарт менен иштеп келет. Эрмек апа, мына ошол жазуучулар союзунун мүчөсү деп калдык. Сиз анан майрам эже ошо эле
баягы адабий бирикмедеги жаштар сизге келип баягы эжеке ырыбыздын бул жери окшошпой атат деген учурлар да болуп калабы? Эми аксакал катары сизден баягы кеп кеңеш алып? Жок, эми өздөрү кандайдыр бир күмөнсүп, шекип же мени үйрөнгүсү келген учурлар болсо Жардам бересиз. пикирлешебиз. Жакшы. Анан сөзсүз эле болот, сөздү болот оңдо деп деле кескин алмаштырып айтуу деле анча ылайык эмес. Себеби адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө кандай ойлоп атат, мен көргөндө ал кандай көрүп Туура. атат, кандай баалап атат, демек анын өзүнүн да бир сезим туюму бар да, болгону гана мындай жалпы багып берип уюмдайт. Жакшы, эми сиздердики баягы адабий бирикме болгондон кийин чогуу отуруп кеңешип, ар бир китепке чыккан ырларды карап бир сыйра. Себеп дегенде бул суроону берген себеби азыркы убакта эми Facebook тармактарынан ырларды окуп калабыз да, бир жаш акындар ырлар чыгып калат. Мындай карасаң уйку алышпаган деле ырлар бар да. Ошол ырдын мааниси ала тоо жөнүндө болсо, барат эле башка машина жөнүндө ырларды окуган учурлар бар да. Анан сиздерден бирикме болгондон кийин Майрам эже турат, сиз турасыз аксакал катары өзүңүздөрчө биригип сүйлөшүп, ушул жерин мындай кылып оңдоп койсок дурус болчудай, ушул жерин мындай кылып койсок деген бул да кеңеш жакшы. Ал эми айтат экен, колго алып комузумду, кошоюн добушумду, берилип суранамын бир карап коюшуңду деп. Бул жерде дагы бир биздин талапты эжекебиз, Обончу эжекебиз, Алтынай Калык эжекебиз отурат. Кош келиңиз. Эжеке, комуз кармап келиптирсиз. Мен бүгүн жалаң акындар менен сүйлөшөйүн дедим элем. Бүгүн комузчулар менен ырдатайын деп ойлонуп кетип атам. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, кай жактан болосуз? Мен Суктандырган Сулайман тоосу менен жашап келет кыргызым эзелтеден, та кошол жердеген ордолуу оштун кызымын мен. Айбай, кол чабып кол дегениңиздер. Азыр ушул Бишкекте, жакта Сокулук районуна караштуу Луч айылында турабыз. Мен ошол бул Барчынбек Бугубаев атындагы ошол топко дагы күчү болуп жүрөм. Анан Макмал Креатив деген топ бар. Бактыгүл Курманалиева жетектеген. Анда дагы мүчө болуп, ошо акындардын ырларына оон чыгарып, ошентип келатам. Ошол убакыттан пайдаланып Бактыгүл Курманалиевага, Тылдык байкеге ыраазычылык билдирип, өткөндө алар мага ушул комузду белек кылып беришти. Айбай. Ошол комузу менен Бактыгүл Курманалиева эженин Эх, чиркин жолукчудай дагы бир күн деген ырына оон жарап ырдап жүрөм. Азыр ошону ырдатайын. Айбай кеттиген. Өзүңдөн жылуу сезим күтпөдүмбү
чоолор болсун, чындыгында жакшы чыгарма экен, өзүңүз абдан назик жакшы ырдайт экенсиз, үнүңүзгө береке, ар дайым ушундай жакшылыктарда, эфирлерде ушундай жагымдуу чыгармаларды аткарып жүрөбүз дейли. Анан биз кийинки эжекебиз, акын эжекебиз, Аида Казиева эжекебиз. Аида, кош келиңиз. Маанайыңыз жакшы. Бүгүн эми баарыңыздар эле мыкты ырларды жаратып келип отурасыздар. Мен эфирден сырткары дагы Майрам эженин айтып калганы бар. Биз болсо Кара Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгын арына ырдайбыз. Дагы эмнелер жөнүндө ырлар жазып келдик деп. Сиз кайсы темада бүгүн ырларды жазып келип отурасыз? Мен өзүмдүн бир ырымды, анан бирөөсү биздин тобубуздун аты айтып тургандай Барчынбек Бугубаевдин атын алып жүрөбүз да. Ошол Барчынбек Бугубаевдин Кыргыз элинин бүткүл дүйнөлүк гимни деген ыры бар экен. Ошол ырын окуп берип коеюн. Айбалы кеттиген. Анан өзүмдүкүн кайтып кийин. Кыргыз элинин бүткүл дүйнөлүк гимни. Кыргызстан кайда? Жер шарында, батыш чыгыш өлкөлөрдүн баарында. Мына бүгүн бир Кудайга таянып, Кыргызстан ирилешүү камында. Акылмандык, чындык, сүйүү таянчы, чачылганды жыйнап курап алалчу. Кыргызстан акылдашуу, океандын ары жагына угулат, оомат менен ой байлыгы, таланты. Кайың барбы кыргыз балта чаппаган, өзөн барбы кыргыз каны акпаган, деп айткандай мына ушул кылымда өлкө барбы кыргыз буту баспаган. Кайда барса ошол тилде сүйлөгөн, өлкө барбы кыргыз эли жүрбөгөн. Азыр мына алыстабай биригип, ала тоого чакырабыз дүйнөдөн. Кыргызым деп дала элим жакталат, керемети бүт дүйнөдө сакталат. Туулган жер киндик каны жуурулуп, ата мекен ала тоодон башталат. Сүйүү, чындык, акыл, сергек иш менен бактаалайды бүт дүйнөдөн издеген. Ала тоолук улутуна карабай, бүт дүйнөлүк кыргыздарбыз биз деген. Айбалы, абдан сонун чыгарма. Анан өзүңүздүн калемиңизге таандык ырды бар эмгериңиз? Өзүм калемиме таандык мына быйыл жайында, июль айында дүйнөгө Кыргызстанды таанытканга салым кошкон, сулуулуктун символуна айланган кыргыз элибиздин Таттуу Турсунбаева актриса эжебиздин ошо 80 жылдыгы болмок. Быйыл толмок экен 80ге. Ошол кезде ошо 80 жылдыгына арналып жазылган ырымды окуп берип коеюн. Айбалы кеттиген. Сулуулуктун символуна айланган Таттуу Турсунбаева эжекебиздин жаркын элесине арналат. Аруу жан элең бир өзүң. Ажарыңа таңданышып дала эл, театрга келер эле агылып, элибиздин маңдайына жаралган дүйнөдөгү эң бир аруу жан элең. Адамзаттын жан дүйнөсүн байытып, кереметтүү образдар жараттың, кайсыл гана каарманды ойнобо, ачып бердиң кулк мүнөзүн алардын. Тагдыр экен кыска болду өмүрүң, ошондо да көп нерсеге үлгүрдүң. Жалаң гана баш каарманды ойногон, сахнанын көркү болдуң бир өзүң. Кино жаатын айтсаганда сөз бүтпөйт, түбөлүккө өчпөс изиң калтырдың. Экрандын жылдызына айланып, жаратууга салым коштуң кереметин кыргыздын. Сен узадың бул дүйнөдөн коштошуп, канча адамдар муңга баткан жоктошуп. Чиркин тагдыр узун болсо өмүрүң, узак жылдар кызматыңды кылмак эле эл үчүн. Айбалы, колча эжекебиз жазып кетти. Таттуу эжекебиздин апабыздын эзек сулууна суктанып жараткан ырыңыз үчүн ыраазычылык билдирели. Андан кийинки биздин таланттуу акын эжекебиз Кенже Сатаркул эжекебиз, кош келиңиз. Бир канча китептерди алып астыңыздарга отурасыз. Саламатсызбы? Биздин студияга көргөнүзгө кубанычтабыз. Китептерди жөнүндө айтсаңыз, китептер өзүңүзгө таандык китептерби? Майрам өзү ишин алгылыктуу жүргүзөт, чыгармачылыкка аябай
бет алды жакшы аракет кылат. Ошо бизге окшогон чыгармачыл адамдарды дагы майрам өзү көтөрмөлөп, ырларыбызды оңдо түзөө жүргүздүк дегендей алдыга чыгарат. Мен ошо майрамга дагы келип, ошо Барчынбек Бугай атында топко кошулуп, өзүм да алар менен жазып, канчалык ошо майрам болобу же башка адамдар болобу сүрө берген сайын ошо адамдын чыгармачылыгы жарылат экен. Себеби бул чыгармачылыкты бизге Алла Тааладан келет. Жөнөкөй адамдар деле Тубаса талант болуп келет экен. Жөнөкөй адамдар жаза албаса керек. Ошо биз ошо ичибизден бала кезден тыртмалап түртүп бир ошо негизи Кудай Тааланын берген касиети ойноп турат. Ошондо негизде эле мындай басып барат деле бир ыр жарата алабызбы же уктап атып деле ошондой талант бар бизде. Анан ушул ыр жыйнактар дагы эле чыгып келди. Ошол ыр жыйнактарда биздин дагы чыгармаларыбыз бар арасында. ошодон окуп бериңиз келиңиз. Биринчи Доор үнү деген ыр жыйнак экен, Ооба. Кайсыл чыгарманы окуп бересиз буда? Мен эми мындай да, мен эми баягы өзүм менин сабак мектеп окуусун жакшы бүткөм да. Анан кандайдыр мен өзүм менен ушул кыздан бирдеке чыгат го деп мен өзүм журналист тармагында иштегем келчү, бирок тилекке каршы ал кезде дагы бир катуу болчу тартип. Анан өтпөй калып жүрүп башка окуулардан окудум, бирок ошо энемдин көйгөйүндө ичинде арман болуп кетти да. Мен ошо кызым чыгат эле, жок деген ыр жазат эле деп, анан мага апам өтүп кетсе да мен апам деле апам жөнүндө көп макала жазам да. Ошо апам окуп коеюн. Кеттик. Сыласа жылуу колу апакемдин, бүткөн боюм ээримине балкып кетет. Садагам деген сөзүн уккан сайын жашоомо жаңы дем күчүн берет. Жалуурган кареги апакемдин, жүрөгүмдү, жан дүйнөмдү элжиретет. Адам бул деп тектеп калса суроолуу, шыктандырып эмгекке жол көрсөтөт. Апамдын жапкан наны кандай даамдуу, жанында өткөргөн рахаттуу, балдары той болгондой топурайбыз. Апам бар дүйнөдө эң кымбаттуу. Эржеттик актадыкпы эмгегиңди, тилейбиз ден соолукта жүргөнүңдү. Апакем үзүр көрүп бул жашоодо, сый урматта ээлик дайым төрүбүздө. Кол чабалар болсун. Ал эми экинчи чыгармаңыз дарыл окуп салалы. Көктөм ыры деген ыр жыйнак китептеринде мына ошол биздин эжекебиздин ырлары жарык көргөн экен. Экинчи ыр кайсыл атакеңизге же тууган ыры кабыл? Чындыгы менен баягы бейишенен тамын алдымда дейт. Өзү өтүп кетсе дагы артында мына уул кыздары апабыз ар дайым эскерип, ырсаттар жаратып турган, бул да жакшы. Анан азыркы чыгарманы эжекебиз абдан жакшылап карап атат, келиңиз. Кечесиздер. Эне деген ыйыкта. Эми мындай да. Мен жолдошум менен азыр турмуш курганыма 30 жыл болду. Анан кандайдыр бир бардык адамга сүйүү сезим келет экен. Баягы жаш убакта билбей балдар менен алышып, оокат менен алышып, айылда бүт айылдын шаңы ушундай кызыктуу да. Оокат менен алышып жүрүп баягы чыгарма жаратууда деле жолдошум деле ойлоп атырмын да. Эми ойлоп атам деги. Анан кийинки күндөрдө ойлонуп карап, жолдошумдучу бизге кылган эмгегин, балам деп жүргөн, талпынып жүргөн, кылган жумуштарын эстеп алып, анан бир жазган элем да, анан ары келе ошол ырың жакшы экен деп чыгарган эле да. Кеттик, окуп бериңиз. Сүйүү кандай кереметсиң, ыйыксың, сезимдерди бүлүк ойго саласың, акындардын жазып өтпөс ырысың, жүрөктөрдү кыйноо отко саласың. Качандыр бир кеч да болсо сүйүү мага келесиң, нурдай жанып гүлдөй өнүп түбөлүккө элесиң. Сүйгөнүң өзүң менен турмуш курса, түзөр элең улуу бакыт махабаттын кемесин. Сүйүү деген суун эңсеген жээктеги балыктай, жээктен ашып ташып аткан толкундардай, ыйык сезим күч алып тынчтык бербес. Көл жээктеги ак куулардын сайраган шоокумундай, азыр мага анык сүйүү келгендей, ал ким өзү балдарымдын атасы, сызат мезгил жаадан учкан жебедей, менин болсо сүйүүм келет эскирбей. Алыс кетсе куса болуп сагынам, жолду карап сарсаанага кабылып, кайра билгизбестен карегине кадалам, тагдыр мени кошуп койгон караанына жалынып. Эх алтыным, түбөлүккө өзүң менен биргемин,
кадырыңа мен да сенин жетермин. Балдарымдын эң сүймөнчүктүү атасы. Бул дүйнөдө амандыкты күндөзүңө тилеймин. Бактым тоодой, сен анткени жанымдасың. Көңүл эргит көктө учкан куштардай. Балдарыңа эң боорукер, эң камкордуу атасың. Жакшылыгыңды айта берсем далай. Эмне каалайм, бир өзүңө шүгүрчүлүк. Кыйналганың өтүп кетер бир күнчүлүк. Аман болуп эрезеге жетип турса балдарың, асказоодой экениңди баалап алар түшүнүп. Айбайлы калчалар болсын. Эжекемдин кенжежекебиздин чалы көрүп жаткан болсо, мен деле кемпирим сүйөт экен деп калган болуш керек, а? Жакшы, өзүнө окуп бергенсиз ушуларды? Окуп берген Сүйүнүп калды. Жакшы сотка подарок кеткен. Жакшы экен анда. Анда эми барганда дагы бир сотка подарок этиңиз мен болбой калды. Биздин куттуу студияга келип, мынакей 7 каналдын студиясында атайын мынакей өмүрлүк жолдошум, өмүрлүк жарым деп сизге бир жакшы чыгармаларды арнап отурат. Ыраазычылык билдирели. Албетте бул үйдө түтүн болуп аткандан кийин сыйлаш керек, урматташ керек. Ал эми кийинки акыныбыз Динара Асанова эжекебиз, кош келиңиз. Динаржа жашнакай болуп отурасыз. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, Динаржа. Кай жактан болосуз? Мен өзүм Оштун Карагулжа районундагы Улайтала айылында төрөлгөнмүн. 1979 жылы 23 октябрда мугалимдин үйүндө төрөлгөн экен. Ошол 3 айдан баштап эле тайтамдын үйүндө чоңоюп, төрөлгөндөн баштап эле ошол тайтамдын кол алдында чоңойдум. Анан айта кетчү нерсем, бала кезимден эле жайлоодо, биз жакта ошондой да Карагулжада. Жайлоодо анан ошол булуттар менен көп сүйлөшчүмүн дегендейчи, мындай жаратылышка көп кызыкчумун да. Анан көбүнчө ырларым табигат жөнүндө, анан сүйүү жөнүндө. Айбайлы. Ошондой. Сүйүү жөнүндө дегениңиз жакшы экен, а? Анан 2013 жылы ошо эми мен окудум, музыкальный школдо окудум Куранкеевада. Анан бүтпөй калдым, турмушка чыгып эле Нарындыкка кетип калдыңыз. Кетип калдым, анан Нарын театрында кичине иштеп калдым. Өзүм журналисттер союзунун мүчөсүмүн. Самасыз. Кайра аралашканыма бир 10 жылдай болуп калды. Мигрант болуп жүрдүм да көпчү. Баягы бала кездеги кыял, бала кездеги баягы ойлор, ушул мен акын болсом экен, ушинтип ыр жаратсам экен, же болбосо бир улуу акындар болуп китеп жазсам экен деген ойлорго кайра кайтып келген турбайсызбы анда? Жок, токтогон жокмун. Мен Зайырбек Ажыматов менен чогуу жүрдүм. Баары эле тааныйт Зайырбек Ажыматов. Менин устатым, мындай калемдешим, тизгиндешим десем болот, ошол Элмирбек Иманалиев, ошолор менен чогуу эле жүрдүм. Айбайлы. Анда мыкты ырларды жараткан экенсиз. Келиңиз эми ошол ырларыңыздан окуп бериңиз. Эки китебим чыгардым, ошо мигрант болуп жүргөндө, ал жакта да жакшы акындар бар, анан баягы токтогон жокпуз да, ал жакта дагы түптөп, ошол жакта дагы өзүмдүн ырларым токтой, ошол эки китепти ошол Россияда чыгардым. Эмне деген китептер чыкты? Ыр жыйнактар. Анан балайынчы бактымды жашоондогу деген. Бул китептин ичинде баардык өзүңүздүн ырларыңыз. Баардык өзүмдүн. Айбайлы. Келиңиз анда окуп Жакында бериңиз. эле ошо Карагулжадан газетага чыгарышты, ошо мигранттардын эмесине. Жакшы, келиңиз эми. Анан ошо мен баягы мигрант катары ошол Россияда жүргөндө албетте мекениңи сагынат экенсиң, ошо мекен жөнүндө көп жазам да, ошо кыргыз жери деген ырымды окуйм. Бүгүн раз болуп калды. Кыргыз жери күз алып түркүн түстө комузубуз, ааламга жеткире алат добушубуз, азаттык алып мына Кыргызстан, гүлзарларга айланды го конушубуз. Аска том, асман тиреп көк мелжиген, табигат тартууланып төп келишкен, Кыргызстан обон ырга жандандырып, акындар тил сайратып көрүп беришкен. Бийиксиң кыргыз элим улуттардан, ыйыксың касиетиңе сугум артам. 30 жыл эгемендүү эркиндикке толгонуңа кубанып куттук айткам. Ушул күн салтанаттуу майрамыбыз, өлкөнүн кыргыз деген жараныбыз, дүйнөгө тааныш кылып желбиретип, көк асаба сыймык берген байрагыбыз. 30 жыл өспүрүмдөй кадам бастым, оорусуна учур келсе байкатпадым. Өсө бер мекеним Кыргызстаным, гүлдөй бер канат жайып алгалагын. Өсө бер мекеним Кыргызстаным, гүлдөй бер канат жайып алгалагын. Айбайлы калчак болду, мынакей патриоттук чыгармалардын бири. Газетада чыккан ырларымдан бирөөсүн окуп коеюн. Бир да окуп бериңиз. Бир жазам ырлар. Көбүнчөсү мен ошо илхам келгенде ошол жөнүндө жазам ырлар. Ырлар жаздым. Чоң бакытка тунганда, сырдаш издеп, жылуу күйүн угарга, кылган ишим элге жаксын деп тилеп, адатым бар тилек кылмай уктаарда. Билем жашоом
кымбат атал экенин, ийилбестен таштай катуу бекемин алып келсе ийгиликке жакшырым, кубанычтан тери агат чекендин. Калем сабым жолдош болуп учканга, жөнөп алат көккө ордо курганга, жамандыкты жолдон көрсөк сактанып, таза жаша бір талитин кылганба. Кол чабуулар болсун, урматтуу телекөрүүчүлөр. Динара Асанова эжекебизди мынакей өзүңүздөр ырларын уктуңуздар. Бирге ошол ыр жазып калбастан аны дагы китеп бетине түшүрүп, газета бетине түшүрүп, учурда бардык мына ошол эжекебиздин ыр сүйүүчүлөрү окуп жаткан кез экен. Китепти бардык аймактардан тапса болот. Китепканаларда бар. Жок, өзүмдө бар. Өзүңүздө бар. Мүмкүн сиздин китебиңизди окуйм дегендер каяктан табат бул китепти? Номерден. Номерге чаласыздар, ошондуктан эгерде мүмкүн болсо биз Динара эженин номерин калтырып кетебиз. Динара эженин ырларына мүмкүн оңон жаратам деп, мүмкүн жакшы бир ырларын өзүңүздөргө керектүү жерлерин алам десеңиздер, Динара эжеге байланышып, китептерин алсаңыздар болот. Ал эми акын деп калдык. Бүгүн атайыбызга колумуздан алып келген эжекебизди кайра бир ырдаталы келиңиз. Алтын эже, эмки чыгарманы кайсынан аткарып бересиз? Мен Эстебес Турсунәлиев Таздын «Ынтымак» деген чыгармасын аткарып берейин. Айбалы кеттик эми. Обону Роза Аманова. ырчылар сыныр болот, ырдап келген жерине ырыс менен куткунат дейт. Мынакей биздин акындардын арасында дагы мына ошол ырга жакын, өнөргө жакын, талантка жакын таланттуу эжекелерибиз бар. Алардын бири мынакей биздин Алтынай Калык эжекебиз өзүнүн ынтымак жакшы деген жакшы чыгармасын аткарып берди. Комузуңузду алып бардайым ушундай акындардын арасында акындардын баягы жазган ырларына да оон жаратып туруңуз эми. Оончу катары тааныштырдык. Өзүңүздүн оондор барбы? Өзүмдө бар. Оондоруңуз бар, өзүңүз жазган, учурда жакшылыктарда ырдап жүрөсүз.
Жакшы, эми сөздү Эрмек апа көрөлү. Эрмек апа келиңиз, эми дагы бир ырым бар эле, бүгүн атайын чыгарып келген деп калдыңыз. Кийинки атайын жазып келген бир ырыңызды токтолук. Кайсыл, эмне деген ыр, ошону окуп берсеңиз келиңиз. Бүгүн негизинен сөзүбүздүн мазмуну өлкөбүздүн юнушту жөнүндө болуп аткандан кийин дагы бул анын ичинде салым кошкон инсандар жөнүндө анан биздин 39-30, 35 жылдардан баштап репрессия күч алып, ошондой жалаң билимдүүлөр, өлкөнү агартуу тармагын жакшырткысы келген адамдар дагы, саясатчылар менен катары, алар дагы репрессияга түшүшкөн, ошондон бир эл мактанса экен деген. Мүлдө кыргыз сабатсыз болгонбуз деп, бир мансаптын айынан жалган айткан, жасакердин ачылып айбы бүгүн, күйгөн көмөч өңлөнөт жаманаттан. Төңкөрүшкө чейин да кыргыздардын төтөн арбын чыгыптыр окумалы, Арабаев Алипе жазган болсо, жазган экен тарыхты Осмоналы. Кен Кочкордун күн батыш тарабынан эки залкар илимпоз төрөлүптүр. Тарых менен кыргыз тил илимине баша тачып бакчадай гүлдөтүптүр. Асыл мүдө илимге каныкмага, таалим алып Бухара, Түркиядан, ойлоо булут тактырын экөө бирдей такшалуудан өтүптүр Галиядан. Акыбеттен кайтканы ушул белен даңктуу чыкты шакирти тилчи Касым, азыктанып илимдин башатынан азыр туташ сабаттуу кыргыз калкын. Эл намысын тогулган азаматтар, эл ичинде кур эмес атак даңктан, эл мактанса эп экен мактанычы, ишеналы сыяктуу уул тапкан. Калсалар болсун, абдан жакшы чыгармалар. Булар үчөөтүн репрессияга кетпеди. Атайын агада кайрылуу достор, эми бүгүнкү келген ырларыңыздар атайын бир Кара Кыргыз автономиялык областына милиция кызматкерлерине тегиз эле тематикалуу ырлар болуп атат. Буларда жазыш кыйын, ошолорго бир ыр арнаш кыйын. Анын башында мынакей Майрам эжекебиз турат. Майрам эжекебиз бир китепти алып, өзүнүн бир ырын таап калды окшойт, окуп берейин деп. Майрам эже кайсыл ырды окуп бересиз эми? Ошо азыркы деги эле биздин келген максатыбызга ушул 100 жылдыгына куттуктап, эми 100 жылдыкты 100 жыл тарыхты басып өттүк. Анан эми ушул 100 жылдын жыйынтыгы менен мындан аркы ошо кыргызды кыргыз кылып сактай турган биздин урпактар, жаштар, жеткинчектер деги эле ушу мен балдар адабиятына дагы көп маани берип, балдарга арналган ырларым аябай көп. Биздин майрам балдардын майрамы, биздин майрам балдарыбыздын келечеги. Мына ушу балдарга арналып жазылган кыргыз эл деген сөзү обону өзүмдүк эле. Эми азыр обону менен даярдап элек, сөзүн окуп берейин. Ушу балдарыбыздын дагы бүгүнкү майрамы кут болсун. Кеттик. Кыргыз эл, кубанычта көңүлүбүз көкөлөп, кучагыңда чоңойтосуң бөпөлөп, кубат алып таза аба суулардан, кууп ойнойбуз көпөлөк. Ак калпактуу кыргыз эл, ала тоолуу кыргыз жер, ааламды бүт суктанткан, ар бир жериң алтын кен. Акыл менен терең билим алабыз, зор максатта келечекке барабыз. Элибизге эмгектенип талыкпай, бак таалайдын даңгыр жолун салабыз. Күндө жаңы жарык таңдар атканда, күндөй жанып жаркырайбыз асманда. Ай көл манас акыл алпы Чыңгыздай, ала тоодон айлыбыздан кол созобуз ааламга. Айбали, сон чыгарма экен чындыгында эми. Балдарыбыз ошо Манас атабыздын руху духу колдоп, Чыңгыз бабабыз, Чыңгыз атабыздай белгилүү инсандардан болсун, кыргыз элибиздин келечеги кең болсун, дагы ушундай эле кылымдарды карытып жашай берели. Жакшы, эми акын болгондон кийин ар тарапта акын болот да. Балдарга кайрылабыз, ата мекенге кайрылабыз, бир патриоттук ырларды чыгарабыз, ошонун баардыгын бириктирип отуруп бир китеп чыгарабыз да. Азыркы убакта чындыгында китеп чыгарыш кыйын, анын расходу дегенде, акчасы дегенде, мынакей биздин Динара эжекебиз бир эмес 2 китепти өзү чыгарып коюптур. Китептериңизди Динара эже кай жака саттырып атасыз анан?
Мен көбүнчөсү эле студенттер окушту. Окурмандарым студенттер, жалаң жаштар. Жаштар, Анан өзүмдүн группам бар. Ошол азыр кичине эс алып атам. Жаштарга арналган ырлар көп окшойт анда китептин ичинде. Жок, Өзүңүз айтып калдыңыз жаштарга сүйүүгө деп. Китепке деген мен баштагы ошол кандай десем, мигрант болуп жүргөндөгү эле китептен дагы эми жаштарга немелерим дагы 2 китебим даяр. Кудай буюрса март айында, апрелде чыгат. Жакшы. Мынакей Динара эжекебиз дагы бирimiz 2 китеп жаратыптыр. Анан Кенже эже, сизде дагы өзүңүз жаратып жаткан китептер барбы азыркы убакта? Азыр мен майрамды толуктап чыгып уже жаркка чыгайын деп калдым. Ал мен ырды баягы өзүң айткандай эле акын негизи акын өзү бир сезимтал болот экенбиз да. Өзүң баратып эле же бир транспортто баратып эле. Илхомдор келе калат. Илхомдор келе калганда келе калып эле баягы симилеп калсаң симилеп калдым, болбосо калдык. Ошондой симилеген ырлар, анан ар бир нерсенин тарыхына байланыштуу болот экен. Ошо акын жаратып жатканда ошол ырды кадимкидей акындан туулгандай болот экен да ошолор. Ошол ырдын ар бир ырдын бир өзгөчө тарыхы болот экен да. Негизи мен ошол өзүм өскөн жерим Нарын областы Тяньшин району өрөөн, Алакол өрөөнү болчу. Ошол жерде мен чоңоюп жүргөн кезде баягы мал кайтары, анда мал чарбасында ойноп баягы тоо арасында барып калсаң эле ушундай бир караганда бейтегенин үстүндө ушундай сары кызгалдактар түрү менен гүлдөр жайнайт десең, көз менен тойбойт да. Карап отуруп бир мейтиндикти элестетип, баягы тоолорго анан отуруп алып өзүм тоолор менен сүйлөшүп, бул Динара айткандай сырдашып алар менен, аларга бирдемелердин армандарын айтып, ушундай отурар элем. Анан кийин кээ бир окуучулар сен эмне жинди болуп калдың? Эми тоо сүйлөбөп эле. Жок, мен тоо угат, мага күңкүрөнүп атат, мага жооп бер десем алар таң калар эле да. Анан бир кичинекей ак күчүгүм болчу. Такай жанында жүрчү да анан кээде туруп алып баягы тоонун чокусуна чыгып алып кыйкырчумун. Мен акын болом, мен буюрса баарын жазам, мен жаратылыш менен сыймыктанам, мен кыргыздын кызымын деп кыйкыра берелем. Анан ар бир чуркап күчүгүндө таң калып ойноп калчу эле да. Ошол башта ошол бала кезден сезим ойгонгон да. Баягы айтып коет, жаштын тилегин берет деп. Ошо бала кезиңизден ошол акындыкка жакын болом деп өзүңүз эми тилек кылган экенсиз. Мына ошол тилектер аткарылып атыптыр. Эми мынакей байрам эже башында турган китебиңиз буюрса жарык көзү, анда да бизге келиңиз. 7 каналда эшик ачык. Китеп чыгарыш чындыгында мен билем, өзүм китеп чыгарбасам дагы жон терим менен сезип турам дегендей китеп чыгаргандарды көрүп калабыз, сүйлөшүп калабыз. Чындыгында оор. Ар бирин бастырып чыгарыш, анын расходу ошол китеп чыкканда да буюрса сиздерди күтөбүз ушул жердечи. Ошондо да келип бизге. Анан Аида эжеге сурап берейин. Аида эже, сизчи элдер китеп чыгарып атыптыр. Учурда сиз эмне менен алек болуп атасыз? Ырдан башка. Мен өзүмдүн кесибим фармацевтмин, медикмин. Анан мен деле эми филологияны окубагандан кийин баягы өзүбүздүн бала чактан жөн эле баягы кандай десек, бул мындай кошумча өзүбүздүн элгүүлөрдү жазып коюп, чиймелеп жүрөт элек. А так негизи кесибим боюнча мен фармацевтмин. Бирок кесибим боюнча деле жан дүйнөмө туура келген жок. Жөн эле окуп турмун, чынын айтсам. Көпкө иштеген жокмун. Болбосо аптекаларды ачып алып отура тургандай эмем деле бар эле, возможность. Бирок отурган жокмун, антип сатып, дары сатып дегендей. Анан жеке ишкерлик кылам. Өнөргө жакынсыз. Өнөргө жакынмын, ырдап коем дейм. Мен да ырдайм. Анан негизи элге кандай десек, мен кайсыл мезгилде бир ушундай адам баягы өсүү жолунда да бала кезден эми, анан баягы акыл калчап бир мезгилдерде ошо ушундай бир эме ой келди дагы, элге эмне кылып жардам берсем, мен зыян келтиргичи, анткени себеби бизди окутуп атканда эле өзүбүзгө ачык эле окутат. Одно лечит, другое калечит депчи, дарынычы. Ар бир дарынын побочный сөзсүз бар да. Анан ушул айрыкча кийин союз ыдырагандан кийин кандай башаламандыктардын баары болуп кетти негизи. Жан дүйнөбүз ушунча жанчылды, кандай өзгөрүүлөр болду. Анан ошол мезгилде жанагы сатылып аткан эме кандай десем, текшерүүсүз сатылып аткан нерселер болуп атат, мисалы. Элди бизде аптека көбөйдү. Бирок оорулар азайган жок да, тилекке каршы. Жана мечиттер көбөйдү, бирок элдер ыймандуу болуп кеткен жери жок дегендейчи.
Анан ошон үчүн мен өзүмдү уже башка жактан издей баштадым да. Андан көрө мен элге адамзатка бир жаралгандан кийин эмне жакшылык жасай алам? Зыян келтиргенден көрө, андан көрө бир кишини айыктырсам жакшы го деп мен массаж да кылам. Кол менен массаж, аппарат менен массаж, ошол жака дагы багыт алдым да. Багыл элдерди дарылап атып, көрүп атып, акырын кыңылдап бараткан илхамдар келип кеткенде эмне бар? Анан чийимен жазып калат. Массажды токтотуп коюп, кагаз бетин алып, же болбосо телефонду алып жаза каласызбы? Ошентип калабыз. Жакшы. Эми урматтуу акындар дейлик, сиздер мыкты ырларды бүгүн атайын биздин студияга келип окуп бердиңиздер, ыраазычылык билдирели. Ал эмиңиздер ар дайым калемиңиздердин сыязы түгөнбөсүн, мыкты ырларды жарата бериңиздер, китептерди чыгарыңыздар. Мынакей биздин аксакалыбыз турат, Эрмек апабыз турат. Ушундай аксакалдардан үлгү алып, мыкты ырларды чыгарсаңыздар, буюрса мен ойлойм сиздердин ырларыңыздар дагы мына ошол мыкты обончулар алып, аларга обон жаратып, мыкты ырларды чыгарат. Аны биздин эстрада жылдыздары, биздин маданият кызматкерлери обонго салып ырдап турса кандай сонун, да? Ошондуктан келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Сүйлөшө берсек убакыт аз экен бизде. Эми кызыгынып атып калганда убактыбыз соңуна келип жетти. Ошондуктан жетекчи катары Майрам эжеске эркин микрофон берейин. Андан кийин бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлык. Ушу кыргыз элибизде тынчтык болсун. Ар дайым ар бирибизде үй бүлөбүздө ынтымак болсун, эң негизгиси. Ден соолугубуз чың болсун. Дагы ушундай жогоруда айткандай эле ушу кылымдарды каарыткан кыргыз эли боло берели. Эч качан башка өлкөлөрдүн алдында чөгөлөп чөкпөйлү. Дайыма жүзүбүз жарык болсун. Туубуз дагы ушу күндүн нурундай болуп, нур болуп чачырап жүрө берели. Анын ичинде адабият кызматкерлери, адабият майрамдары менен куттуктайм, маданият кызматкерлерин. Ушу жалпы жамаатыбыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз сиздерге дагы. Мамлекетибиз өсө берсин, өнүксүн. Рахмат, сиздерге да ийгилик каалайлык, ден соолукту болуңуздар, келип туруңуздар. Биздин 7 канал ар дайым ушундай элден чыккан таланттарды колдойт. Ошондуктан келип өзүңүздөрдүн ырларды, чыгармаларды, жаңы чыгарган китептерди алып келип бизге жаңылык кылып келип туруңуздар. Ал эми комуз черткен биздин таланттуу эжекебизге, ырчы эжекебизге дагы ийгилик каалайлык. Ар дайым эле жакшылыктарда кызмат кылып, өзүңүздүн бир жакшы чыгармаларыңызды арнап жүрөңүздөр. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда Талант Тапалар теле программасын көрдүңүздөр. Бүгүн ошол теле программага Барчынбек Бугубаев атындагы адабий бирикменин акындары келип өздөрүнүн ырларын, чыгармаларын окуп берди. Бүгүнкү эфирди мен Бакыт Өмүрзаков алып бардым. Сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.